Өспөй турган жерге суу жок жерге экпешти. 30-40% немен көчөтүн өспөй жаткан. Мындай пикирин жыл башында Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты Сайдулла Чимбердиев билдирген болчу. Анын сөздөрү көп узабай далилденип, Токтогул көчөсүндөгү алияга эгилген 100 түп гортензия гүлүнүн 23-ü куурап калды. Жалал Абад шаардык мэриясынын маалымат борбору куураган гүлдөрдүн ордуна тендерден уткан фирма кайра көчөт тигет деп ишендирүүдө. Бул жерде курап калган көчөттөрдү ошол тендерден утулган компания кайра өздөрү ошол ордун калыбына келтирип берет. Алардан мойнунда болуп калат. Эми эле мына ушул газон коюлуп атканда жакынкы күндөр эле кайра орду алмашылат, ордуна келтирип беришет. Деген менен дал ушундай эле көрүнүш өткөн жылы да болгон. Анда шаардагы көчөлөрдүн биринин четине эгилген 100 туарчанын 20дан ашыгын лоток жаткырган фирма кууратып койгон. Аларды да кезинде ошол фирма эгип берет деп шаар бийлиги ишендирген болчу. Бирок быйыл кайра эле Жашылдандыруу мекемеси бюджеттин эсебинен ошол жерге көчөт тигип чыкканы белгилүү болду. Сиздер көрүп турган бул арчанын көчөттөрүн Жалал Абад шаардык мэриясы жаңыдан эле ачылган Мамыр Батыр көчөсүнө ар бир данасын дээрлик 330 сомдон сатып алып эккен болчу. Бирок алардын эгилген көчөттөрдүн дээрлик 3/1 бөлүгү курап калып, аны мэрия быйыл кайрадан эгип чыкты. Эми көчөттөрдүн сапаты жана баасына келсек, жашылдандыруу тиккен көчөттөрдүн бою 1 метрдин айланасында болуп, баасы 327 сомдон алынган. Эми арчанын ушул эле түрүн, бирок бою 2 метрдин тегерегиндегисин базардан дүң баада 200 сомдон 300 сомго чейин алса болот. Бирок мэрия тиккендей 1 метрге араң жеткен көчөттөрдү базардан кезиктире алган жокпуз. Можжавейник арчамыз бу 1,5 метрлиги. Бунун шу турган баасы азыр бизде машы 400 сом болуп атат. Буну оптум ала турган болса, bundan чоңураагылары бар, ошо 250-300 кылып беребиз. Можжавейник арча мына ушулар. Тиккен арчалары курагандан чарчаган Байтор Жашылдандыруу мекемеси быйыл шаардын негизги көчөсүнө кымбат баадагы арчанын түрүнөн 300 декте. Анын данасы 2700 сомдон алынган. Бул туя каладавидин алган себеби, бул өзүлөр көрүп турасыздар, мына одноствольный. Астынан майда шактап чыкпайт. Анан буга кайчы дагы тийгизбейбиз. Көз айларында биздин жумушчулар азыркы мына шаарыбызга можжавейниктерди кайчылап формага келтирет. Бул өзү формасын сактап кетет. Дагы кошумча айтып кетсек, бунун пайдасы жана кар оор жаганда бул мындай ийилип калбайт да. Ээдинде одноствольный, шагы бир. Ошол жанан жанагы көрүп бериши дагы өзүлөр көрүп турасыздар, бир өзгөчө. Жалал Абад шаардык жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарбасына кала казынасынан быйыл 20 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Ага шаардын көчөлөрүн, мекеме ишканалардын астын, эс алуу бактарын көрктөндүрүү зарыл. Эске салсак, аталган мекеме буга чейин сапатсыз гүл идиштери үчүн сынга кабылган эле. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.